23 закон. Коркууну башкарганды үйрөн. Талада кичинекей кыз сейилдеп жүргөн. Ал эки бакты көрдү. Ар бир бакта бирден багбан иштеп аткан. Эки бак бири-биринен айырмаланып турган. Бир бакта ото чөптөр өсүп кеткен. Ал бакта иштеп аткан багбан дайыма урушуп турган. Экинчиси болсо абдан жакшы гармонияда эле. Ал өзүнө ыраазы болуп, бир ырды кыңылдап, ырдап, ышкырып жүрөт экен. Анын жумушу оңой эле бүтүп аткандай сезилет. Кичинекей кыз өзүнө ыраазы болгон багбан менен таанышкысы келди. Ал сурагысы келди, кантип ал оңой эле багында иштеп, баарын сонун тартипке келтирип атканы жөнүндө. Жана берки багбан кечке иштесе да өзүнүн багында мындай тартипти орното албай атканы жөнүндө сурады. Багбан жооп берди. Мурда мен деле ошол коллегамдай болуп иштечүмүн. Андай способ менен ото чөптөрдөн кутула албай койдум. Дайыма ото чөптөрдүн тамырларын казып турчумун. Бирок тамырлар калып эле кайра эле өсө берчү. Мен аларды улам жулуп турганга жетишчү эмесмин. Алар кайра эле өсө берчү. Ошондо мен башкача кылайын деп чечтим. Мен ото чөптөрдөн да тез өскөн гүлдү таптым. Гүлдөрдү айдап койдум эле, гүлдөр өсүп чыгып, ото чөптөр өздөрү эле жок болушту. Андан ары кичинекей кыз 3 бакты көрдү. Ал жерде уулуу өсүмдүктөр өсөт экен. Өзүнө ыраазы болгон садовник анын эмнеге керек экенин түшүндүрүп берди. Бул бакта иштеген садовник кыйын врач. Ал бизден да акылдуу, ал уу чөптөрдөн дары жасайт. Ар бир адамдын өзүнүн коркунучу болот, даже улуу иштерди жасаган адамдарда да. Кайраттуу адам деп эчтекеден коркпогон кишини айтпайт, а коркунучка карабастан кыймыл-аракет жасаган, ошондон өтө алган кишини айтат. Коркунуч бул болбош керек нерсени элестетүү. Бул элестөөлөр канчалык даана болсо жана канчалык бат-баттан элестете берсең, ошончолук коркунуч күчтүү жана андан өтүү оор болот. Биз коркуу приступунан почти өтө албайбыз. Биз аны өзүбүзгө пайда алып келгендей кылып колдоно алабыз жана аны жаап сала алабыз. Биз дайыма болчу коркунучтан сактана албайбыз. Биз коркунучту кошмарга айландырбай кое алабыз. Биз коркунучту ыраазычылык менен жаап сала алабыз. Коркунучтарыбызды өтө чөптөрдөй кылып жулуп сала албайбыз. Элестеткиле, силер светти өчүрдүңөр. Комната капкараңгы болуп калды. Караңгылыкка каршы эмне кыла аласыңар? Караңгылыкка каршы күрөшүү акылсыздык. Биз аны үйдөн кууп чыга албайбыз. Биз светти күйгүзүп гана караңгылыкты жаап сала алабыз. Коркунуч караңгылык сыяктуу. Аны кууп чыга албайбыз. Биз ага каршы канчалык күч жумшасак, ал ошончолук күчтүү болот. Канчалык күчтүү действие болсо, ошончолук ага каршы действие болот. Бирок биз жарык караңгыны кандай жаап коет, ошондой кылып коркунучту жаап алабыз. Мээге түшүндүрүш керек. Мээ бир эле ойду бир убакта ойлоно алат. Эгер биз коркунучка каршы нерсени ойлонсок, ошол эле убакта коркунучту сезбейбиз. Коркунучтун карама каршысы кайраттуулук эмес. Кайраттуу адам дагы коркот. Кайраттуу адам коркунучка карабай кыймыл-аракет кылат, ошондуктан аны кайраттуу адам деп атайбыз. Коркунучтун карама каршысы ыраазычылык. Элестетип көргүлө. Ыраазычылык сезим болуп турганда адамда коркунуч сезим болбойт. Эгер ыраазы болгонго 5 себепти эстесеңер, коркунуч кетип калат. Ал жөнөкөй эле нерселер болушу мүмкүн. Сенин баса алган, көрө алган, сүйлөй алган, окуй алган жөндөмдөрүң, сенин машинаң, квартираң, сен жакшы көргөн адамдар, сени жакшы көргөн адамдар. Көпчүлүк убакта биз көп нерселерди өзүнөн өзү болгондой кабыл алабыз. Биз аларды жоготпойбуз. Биз баса ала турган жөндөмүбүздөн айрылганда гана басып жүргөн жөндөм кандай белек экенин түшүнөбүз. Биз ушундайлардын үстүнөн ойлонушубуз керек. Ошондо биз жашообузду бай кыла алабыз. Коркунучту жабууга башка жол бул максатка карай умтулуу. Эгерде биз максатыбыздан алаксып калсак, ошондо гана коркунуч бизди башкарып алат.
ар неделе сайын эң маанилүү максаттарды жазып турушубуз керек. Күндө жашоо кандай сонун болорун элестет. Ошондо ошол максатыңа жетесиң. Байкайсың, максатың жөнүндө кыялданып атканда коркунуч кетип калат. Албетте бул күндө бир канча минуттаңды ээлейт. Бирок бул сен жоготуп алган убактыңа караганда ал да канча жакшы. Коркунуч болуп турганда ордуңан жылалбай каласың. Албетте сенин келечегиңди элестеткенден кийин бир канча күндөн кийин коркунуч кайра келет. Бирок аны мурдагыдай трагедия кылбай каласың. Эгер коркунучту сезип баштасаң, 10 практикалык кеңештерди окуп чыксаң болот. Биринчи, өзүңөн сура, мурунку коркунучтарың эмне болду? Ошондо түшүнөсүң, бардык коркунучтун 10% чын эле болот. Ойлонуп көрсөң, сенин коркунучтарың чын эле боло турган чындыкпы, же бул жөн эле нерсеби? Экинчи, ыраазы болгонго 5 себеп жазып чык. Буга чейин баары сонун эле болуп келаткан. Мен муну да жеңем. Үчүнчү, коркунуч чакыра турган көпчүлүк нерселер эгер боло турган болсо, ал келечекте гана болот. Ал бүгүнкү күнгө эч кандай таасир кыла албайт. Эмне үчүн бүгүн эле ал жөнүндө кыйнала бериш керек? Төртүнчү, бүгүнкү күнүңдү жакшы жашаганды түшүн. Дагы бир күн жана дагы бир күн. Жашоо биринин артынан бири келчү күндөрдөн турат. Бешинчи, эгер коркунучту сезсең, колдон келишинче эртерээк жеңүүчү болгонго аракет кыл. Жеңүүчүгө коркууну сезүү оор болот. Өзүңө жардам бериш үчүн ойлонуп көр. Тигил же башка адам өзүн кандай алып жүрөт эле? Алтынчы, кыймыл аракет кыл. Албетте коркуу болуп турганда кыймылдоо оор болот. Бирок именно азыр ошол керек. Анткени коркунучтун чынжыры биз канчалык көп кыймылдабай турсак, ошончолук катуу чырмайт. Жетинчи, эч убакта сурабагыла, ушул жумушту жасай аламбы деп. Андан көрө бул жумушту кандай кылып бүтүрөм деп ойлон. Кандай болсо да сен дайыма чечимди табасың. Сегизинчи, позитивдүү элестөөнү өстүргүлө. Өзүңдүн фильмиңди бактылуу аяктоо менен бүтүр. Тогузунчу, көңүл ачуучу, шыктандыруучу музыка ук. Коркунуч шамал айдагандай кетет. Онунчу, өзүңдүн ийгилик күндөлүгүңдү кара. Өзүңдүн кандай кесипкөй экениңди түшүнөсүң. Өзүңө проблема түзүүнүн кереги жок экенин түшүнөсүң. Акыры андай деле жаман эмес өзүңдүн коркунучуңду стимул катары колдон. Коркунуч уйга окшош. Көп болсо ал адамды парализовать кылып туруп өлтүрөт. Аз болсо өтө пайдалуу дары болот. Ошондуктан жеңүүчүлөр коркунучту туура колдонушат. Алар коркунучту өзүн парализовать кылганга жол бербейт. Бир аз сандагы коркунуч жакшы стимул болуп берет. Биз көбүрөөк билим алып, көбүрөөк нерсеге жеткенге коркунуч жардам берет. Жеңүүчүлөр айтат: эгер мен жаңы кадам таштаарда коркунучту колдонбосом, демек бул кадам мен үчүн өтө эле кичинекей. Коркунучту жеңүүчүлөр белги катары баалашат. Туура жолдо баратканын билүү үчүн. Алар өздөрүнүн коркунучу менен келишим түзүп алышат. Алар коркунучту өздүк өсүүсүнүн негизги пружинасы катары колдонушат. Алар катастрофадан коркушпайт. Катастрофалар жашоодо болорун билишет жана өтө эле кайгыга түшүп калышпайт. Эч ким катастрофадан кутула албайт. Ошондуктан төмөнкү кеңештерди колдонгула. Биринчи, күчүңөрдү, убактыңарды жөн эле кыйналууларга кетире бербегиле, эч себепсиз эле. Экинчи, жеңүүчүлөр билет. Аларда жетишерлик күчү жана акылы бар. Караңгы убакыттан өтүү үчүн. Үчүнчү, дайыма кайра жаңыдан баштаса болот. Төртүнчү, артка кылчайып биз түшүнөбүз. Катастрофалар биз аларды каалабасак дагы биздин жашообуздун маанилүү бөлүгү болуп калды. Ричард Бах айткан: курт үчүн акыр замандай болуп көрүнгөн нерсе жаратылыш үчүн
көпөлөктүн төрөлүшү болуп эсептелет. Жеңүүчүлөр көбүнчө кичинекей балдардай болуп ишенишет. Мисалы, алар жашоосунда ээрчитип жүрүүчү башталыш бар экенине ишенет. Ар бир нерсенин өзүнүн мааниси бар. Биз аны дароо эле байкабайбыз. Аны издешибиз керек болот. Кимдир бирөө бул наивно деп айтышы мүмкүн. Бирок альтернативасы кайсы? Бакытка же бакытсыздыкка ишенүү эч кандай системасыз эле жөн гана адамдардагы ич-ара бөлүнүү бул альтернатива. Жеңүүчүлөр бардык нерседен маанини издеп атышканда, алар өзүн түбү жок космостой сезишет жана түшүнүшөт жердин борбор эмес экенин. Алардын бардык каалоолору, коркуулары, катастрофалар шамалдын үйлөгөнүндөй эле чеги жок мезгилде. Алар жашоону оюндай кабыл алышат. Оюн деп аталган жашоодо каталар анча деле катуу кабыл алынбайт. Бир жолу утулуп калсаң дагы, кайра эле жаңы оюнду баштасак болот. Тескеридей болуп көрүнгөндөрдүн баары парадокс. Жашоону оюндай кылып эле кабыл алуу жана анын маанисин издөө бир жагынан жеңилдикти жана отстраненностьту билгизет. Бул өзүбүздү өтө эле олуттуу кабыл албаганга жана анча деле мааниси жок коркууларды өтө эле олуттуу кабыл албаганга жардам берет. Экинчи жагынан маанилүүлүккө ишенүү терең ишенимди пайда кылат. Жашоонун маңызы жөнүндө суроо жана терең окууну издөө жашоону өтө эле үстүртөн кароодон сактайт. Бири-бирисиз картинанын бүтүрүү мүмкүнчүлүк бербейт. Олуттуу көз караш жана оюнкарак отстраненность бири-бирин жакшы толуктайт. Ким жашоону оюндай кабыл алса, ал терең маанини издесе, коркунучтан азап чекпейт.